Жылдыздардын жеке өмүрү менен өнөрүндөгү кызыктар, жаңылыштыгы менен жеңишин, эч кимге айтпаган акыйкатын, бөлүшөр кубанычын, жарыя кылгысы келбеген купуяларын биз айтып беребиз. Ачык-чачык. Пластикалык операциянын азабы менен жыргалы. Кол менен жасалган сулуулукка кимдер кумар? Биздин ырчылар келишимдүү болуу үчүн жүзүнө бычак тийгизүүгө даярбы? Жаркылдаган жылдыздар, идеалдуу образдар, жарк-журк жанган фотоаппараттар. Мунун баары сахнадагы көрүнүш. Дал ошол сахнанын башкы каармандары болгон жылдыздар сулуулук үчүн кандай кадамдарга барышат? Биз бүгүн пластикалык хирургия тууралуу кеп кылабыз. Голливуд жылдыздары ал гана эмес, коңшу өлкөдө сахнада идеалдуу көрүнүш үчүн ар кандай кадамдарга барып, пластикалык хирургка кайрылгандар ондоп саналат. Ал эми кыргыз шоу дүйнөсүндө келбетин оңдоп түздөп, денесине бычак тийгизгендер кимдер? Алар эмнеге пластикалык хирургка кайрылышкан? Эмнеге мындай кадамдарды билинбей калышы үчүн болгон аракетин жасашып, эл көзүнөн жашырышат? Биз бүгүн Ачык-чачык программасында айтып беребиз. Хирургка кайрылышың мүмкүнбү? Билбейм. Көзүңдө эмне кыласың дейт. Эчтемке десем, ал эмне лейкопластир дейт. Мени алдап ушинтесин. 1-апрелде алдаса болот да деп ошентип тамашага салып, ошентип эле жазат. Жок, мен буга чейин кайрылып колдонуп көрө элекмин. Мүмкүн мен кайрылышым мүмкүн. Пластикалык операциялар дененин айрым бөлүктөрүн өзгөртүүдө, алмаштырууда колдонулат эмеспи? Пластикалык хирургия башында кырсыктын натыйжасында бузулган форманы жана кызматын калыбына келтирүү үчүн жасалган хирургиялык операциялар эле. Анын тарыхына кайрыла турган болсок, алгач байыркы Индияда жана Египетте колдонулган. Алгачкы мезгилде тери пластикасы өрчүгөн. Сөөктү которулуу 17-18 кылымда башталды. Пластикалык операциялар бүгүн хирургиянын бардык тармагында ийгиликтүү колдонулууда. Ал эми бүгүнкү күндө сулуулук үчүн көзүн чоңойтуп, мурдун кырдач кылуу үчүн жаагын ичкертип, делден кулактарды калыбына келтирүү үчүн дагы жасалып жатат. Кыргызстанда дагы пластикалык хирургия күн санап өнүгүп жатканы ага кардарлардын тартылып жатканынан кабар берет. Жөнөкөй жарандардан тартып, коомчулукка белгилүү, анын ичинде шоу-бизнес өкүлдөрү дагы кайрылып, пластикалык операцияларга барат. Албетте, пластикалык хирург үчүн белгилүү инсанга жасалган операция мыкты жарнама болуп берери анык эмеспи. Бир ирет НТС каналынын таң шоула берүүсү дал ушул пластикалык хирургка кайрылгандар, жасалма сулуулукка баргандар тууралуу берүүнү эфирге чыгарган. Дал ошол модель Оруна Сабралиева сулуу болуш үчүн пластикалык операцияга барбагандыгын жар салган эле. Модельдердин арасынан пластикалык хирургка кайрылгандар дагы бар. Ал гана эмес, ачык эле жасаттым деп айткандар дагы жок эмес. Ал Дина Джейкоб болгондо дагы түз эфирде көзүн чоңойттуруп, көпчүлүктүн оозун ачырган. Мен өзүмө ачык болууну чечкем. Мен туугандарым же адамдар мени мактасын, азаматсың деп айтыш үчүн же жамандаш үчүн жасаткан жокмун. Мен өзүмдүн ички гармониям өзүмө жагыш үчүн, өзүм үчүн жасадым. Менин сурмамды кабагым жаап калган. Балким буга себеп акыркы мен тартылган фильмде ысык көлдө жүргөндө көп тамактандык. Даамдуу, эт жана башка тамактардан баш тарта албагандыктан бетим чоңоюп, көзүм кичинекей көрүнүп калган. Чындыгында көркөм көрүнбөй калгандыктан, сурмамды чоңойтуп операция жасаткандыктан сырткары диета да кармап келем. Тар чөйрөдө жылдыздар пластикалык операция тууралуу бири-бирине сунуш айтып келишсе дагы, эмнегедир жылдыздар азырынча камера алдында ачык айтуудан тартынып тургандай. А балким аны кабыл алууга коомчулук азырынча даяр эмес. Жок, талантың бар. Ошол талантың үчүн сага келип, сени угайын көрөйүн деп. Психологдордун айтымында өзүнө өзү ыраазы болбоо адамдарда, өзгөчө кыздарда абдан өөрчүгөн. Албетте, сулуу болуп төрөлбөй, бактылуу болуп төрөл деген макал бар деңизчи. Бирок азыр акчаң бар кезде сулуу болуу мүмкүн болуп калгандай таасир калтырат. Акча кээде көп нерсени чечпейт. Хирургтар обу жок кайрылгандарды туура жолго салган учурлар дагы болот. Алар көбүнчөсү жаш кыздар. Биринчиден биз кайрылгандарды каалаган нерсесин аткарган биз сыйкырчы эмеспиз. Биз деген врач бойдон калып атабыз, хирургпуз. Ошондуктан биринчиден медицинада показания, противопоказания деген сөз бар. Показаниясы бар болсо, мурду чын эле калаты көрүнсө, формалары туура эмес болсо, же кулагы, же көзү
ошондо көрүп андай пациенттерди обследованияга жиберебиз. Дисморфофобия деген диагноз бар. Баягы жаш кезде өзүнө өзү жакпай, анан келип ушу бетинди өзгөртүп бергилечи, өзгөртө турган мындай размерлердин дисгармониясы жок кезде, жок чоңго сен психологко барып сүйлөшүп көр деп түшүндүрүп беребиз да. Баардыгын катары менен албайм эч качан операцияга. Консультацияга келген жаш кыздардын 20-30-40% отказ алышат менде. Пластикалык операциялар татаалдыгына жараша бааланат. Ушундай эле операциялар чет өлкөдө алда канча кымбат турат эмеспи? Өзгөчө Кореяда, Кытайда пластикалык операция болгон муктаждык абдан көп. Бүтүк көздөр бат эле бакыран көздөргө айланып чыга келишет. Айтмакчы дүйнөлүк тажрыйбадан алсак, биринчи орунда көзгө жасалган операциялар блефаропластика биринчи орунда турат. Андан тышкары биздин Кыргызстанда хирургия ушунчалык баягы көзгө сурма салмайсыз хирургия ушунчалык өнүктүү, көп кайрылат. Андан соң мурунга, андан соң көкүрөккө жасалган операциялар. Ал эми биздин хирургтар дагы Казакстан, Россияга тажрыйбасын көрсөтүү үчүн дайым чакырылып турарын сиз билесизби? Кез-кезде мени Россияга чакырып, мен ошол жакта сабак берем. Азыр болсо аз күндө Новосибирскийден келдим, Новосибирский жумушка чакырып атат биз. Жылдыз демекчи, биздин жылдыздардан кимдер жасаттуу болду экен? Албайм, мен ушундай көбүнчөсү баягы договор түзгөндө я против, чтобы мои фотографии были видны деп каршы чыгышат, ошон үчүн баардыгын айта албайм. Ошол анын жасап аткандар көп эле болуш керек, бирок мен туура эмес карайм да мындай нерселерди. Мындай божомолдорго макул болбой, жылдыздардын өздөрүнөн сурадык. Көздөрүн, каштарын, ооздорун оңдоткондорго мен аябай туура карабайм. Жада калса эркектерге эмес, айымдарга дагы туура карабайм да. Мындай боянып башкача жүрсө болот анан. Андай нерсеге аябай түз карабайм. Мен жакын эле досторум дагы ошентип бир жерин өзгөртүп ошентсе мен аябай каршы болом. Антпек эле аңсыз эле ар бир адам өзүнө сулуу депчи. Каршымын? Түз эле көз караштамын, анткени баягы жаш өткөн сайын аял киши дагы эле жашынакай сулуу көрүнсөм экен дейт. Анан кийин баягы земное притяжение деп коет, кичине ылдый көзсө түшө баштайт да тегерелер. Кайрылам деген оюм бар. Болгу. Кичине мындай бир буруштарды кичине эмет кой. Бирок эми аны бир 60ка барганда деп ойлоп атам да. Анан азыркыга чейин азыркы убактагылар кичине биз деле эмебиз жашыбыз өтүп атат, ошого азыркыга жарашыктуу деп ойлойм да, азыркы жашыма. Анан бир аздан кийин анан уже башка туура келип калат деп ойлойм. Мен эми азыркы заманда ойлойм, пластикалык баягы хирургдарга кайрылган ырчыларга көз карашым түз. Анткени деген азыркы заманда кандай гана мынакей возможностьтор көп да. Ошондуктан мунун эч кандай бир уяты же болбосо сыны жок деп ойлойт болушум керек. Ар бир эле мисалы ырчы эмес, ар бир аял эле сулуу, татынакай, ден соолуктуу көрүнгүсү келет да. Анан мындай возможностьтор болуп жаткандан соң анча-мынча баягы кемчилиги бар жерди пластикалык хирург аркылуу оңдоп койсо, бул мындай эң негизгиси ден соолукка залалкасы тийгизбесе, анда можно. Жок, мен буга чейин кайрылып колдонуп көрө элекмин. Мүмкүн мен кайрылышым мүмкүн. Мүмкүн 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл же баштап Мезгил өзүнүкүн албай койбойт. Адам дайым убакыт менен канча аракет кылса дагы жарыша албасы белгилүү. Ал эми ар бир кыздар, айымдар жаш, сулуу, татына көрүнгүсү келет. Сахна талантты, сулуулукту, жаштыкты сүйөт. Дал ошол сахнадагы сулуулук үчүн кимдер кандай гана кадамдарга барат? Азыр пластикалык хирургиянын заманы. Кааласаң Анджелина Джолинин эрини, болбосо Меладзен сакалын алган эмес, Дженнифер Лопестин кайсыл жери жакса, дал ошондой кылып өзүңүзгө операция жасатып алсаңыздар болот. Эң негизгиси андан кийин зыян болобу, болбойбу, анын үстүнө врачтын чеберчилигине дагы эч ким кепилдик бере албайт. Ошол себептен бир жолу пластикалык операция жасатсаңыз, андан кийин жасата бересиз, кандайча өзүңүз Майкл Джексонго айланып кеткениңизди дагы билбей калсак керек. Кандай сунуш берет элеңиз? Мен болсо, ар бир эле кыздар сулуу болгусу келет да. Мен болсо сизге айтат элем, дагы бир аз күтө туруңуз. Азыр татынакай
өзүңүздүн көз карашыңыз бар экен. Пластический операциялар бая заманды артка кетирбейт. 25 жашка алып келбейт. Пластический операция мындай көз карашты өзгөртөт. Ошол өзгөртүүгө мындай адамдын баягы векилери, сурмасы өзүнүн да мындай даяр болуш керек да. Сиздикин азырынча тийбейт элем. Сахнада эркин болуп, катуу чакырык жасап, күйөө издейм деп ырдап, кайдасың, каяктасың, кош баткенде же таластасың. Туфли деген ырларды ырдаган Назель деген ырчыны көпчүлүк биле бербесе керек. Негизи эле шоу-бизнесте, деги эле бизнесте башкалардан өзгөчөлөнө билүү керек эмеспи? Бул жагын мыкты өздөштүргөн окшойт. Назель бүгүн дагы пластикалык хирургка баргыңыз келеби, барасызбы деген сурообузга эч ойлонбостон мындай жооп берди. Мурдум негизи Кудай берген нерсени кабыл алыш керек чынында эле. Бирок кичинем негизи мен кичинетмекин окшойт негизичи. Кичине кичиретмекин окшойт. Дагы эмне кылмакмын? Оозумду Анджелина Джоли деп чоңойтмакмын окшойт. Жанагындай бирок ал пластикалык хирургияга киреби, кирбейби билбейм. А мындай ачык билдирүүлөргө кесиптеш мырзалар не дейт болду экен? Негизи туура эмес деп ойлойм чындыгында. Себеби баягы Кудай таалам берген келбет ошол бойдон эле калыш керек деп ойлойм. Мен туура эмес эле көз караштамын. Ким жасап атат экен мындай угуп калып атам. Эми азыр телевизорго чыгып атканда эле канча байке эжекелерибиздер бар да мындай. Провокация. Ошол анын жасап аткандары көп эле болуш керек, бирок мен туура эмес карайм да, мындай нерселерди жасабай эле коюш керек. Себеп дегенде бул чоң күнөө биз үчүн. Мырзалар дал ушундай чакырык жасашканы менен сулуулукту дайым баалашат. Кыргыздын мырзалары азырынча ушундай көз карашта. Бирок чет өлкөдө, Россияда да белгилүү мырзалар пластикалык операция жасатаары айдан ачык. Азур деген жаңы ысым кыргыз эстрадасында жанды. Азурдун өзгөчөлүгү ал да сахнадагы сулуулук үчүн пластикалык хирургдун жардамына муктаж болгондордон. Ал көзүнө операция жасатып, мындай евро кабактуу болуп олтурат. Сулуулук көп жерде чоң роль ойнойт. Көп нерсени чечип коюш да мүмкүн. Эгер ошол сулуулук керек болуп жаткан болсо, анда ошол пластикалык хирургиянын жардамына барса болот. А эгер жөн эле баягы эч кандай баягы өздөрүнүз сулуу эле кыздар бар, бирок ошону сезбеген да кыздар бар да. Алар деле ошо баягы дальше ошондон да сулуу болом деп баягы артык кылам деп тыртык кылып алгандар да жок эмес да. Мен өзүм аябай чечкиндүү кызмын, бир нерсени бат эле чечип коем, көпкө ойлонбойм. Анткени баягы адам интуициясына ишениш керек деп коет го. Биринчи чечилген чечим ар дайым туура болот. Экинчиси кичине туура эмесирээк болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы биринчи шоу бизнеске аралашып жатканда сулуулуктагы биринчи орунда турат десем болот. Андан кийин баягы өзүм эле сулуу эмес болушумду айта албайм. Баягы кичине образ жаратууда Европанын туура азыр модага айланды. Ошон үчүн баягы азиатка эмес, европаларды кичине туурайбыз деп продюсерим сунуш киргизген. Мен ошо мурда эле айтып кеткем, көзүмө жасаткам, кош кат жасаткам. Айтмакчы, азыркы учурда абдан көп суроо талапка ээ операциялардын бири дал ушул көзгө жасалат эмеспи? Өзгөчө Кыргызстанда абдан көп кыздар евро кабактуу болуп жүрөт десек жаңылышпаспыз. Кээ бир учурларда баягы жаратылыш менен туура эмес жасалып калган бул биздин азиатский веки деп коет. Кыргызча сурмасы жок сурма көздүн үстү. Ошол деген сулуулук эмес, мындай ыңгайлуу жагына жардам берет да операция жасаганда. Эмне аял зат баягы кирпигин боёйт, макияж салат. Ошол кезде баягы биздин азиатский векилер мындай ыңгайлуу эмес да жакшы макияж салганга. Ошолорго келиш мүмкүн. Кез-кезде келип жүрүшөт. Пластикалык хирургка кайрылган дагы бир жылдыз куудулайым Назира Жетигенова. Жарк журук, тарс-турс жүргөн куудулайым кай бир жылдыздардан жаап жашырбай эле шар эле көзүнө операция жасатып сурма салдыргандыгын ачыктап салды.
башкача болуп кетиптирсиз, эмне болуп кетти, же башкача боюн атасызбы, кандай болду деп ушинтип көп суроолор беришет да. Анан аны жашырган кажети деле жок болуш керек. Аны Кудайдан коркпогон, Кудайдан жашырбаган башкадан коркуп жашырып кереги деле жок деп ойлойм. Ошондо көзүм меники мурдагы сүрөтүм менен азыркы сүрөттөрүм салыштырса эки назира, башка назиралар да. Өзүмдү сурмамды жазаткан. Мындай чечимге эми ал инсандын атын айтпай эле коеюн, өзү айтса жакшы болуш керек. Ал биздин эле чөйрөдө иштеген бир инсан. Мен бутум сынып жаткан учур болчу. Төшөктө жаткам, 4 ай жатып калдым дедим да. Анан мага больницага келбей калып, мен курбум да. Анан больницага келе албай калып, анан үйгө кирип кел дедим, орнунда эле бакырайып жашнап калдычы. Ушунчалык ачылып сулуу болуп кетипсиң, ким жазады десем, ушу эмени жазаткан жерин айтты, дарегин алдым. 1 апрель күн болчу. Андан кийин эч кимге айткан жокмун. Мен мисалы бир нерсени көпкө чейин ойлонуп, ушундай кылыш керек эле деп мен чече албайм да, андай кылсам меники болбойт. Биз бул берүүнү тартыш үчүн көптөгөн шоу-бизнес өкүлдөрүнө суроо салып, пластикалык операцияга кайрылдыңыз беле деген суроолорду салып келдик. Бирок эмнегедир алардын көпчүлүгү операция жасатса дагы, тар чөйрөдө айтып келсе дагы аны жашырганга аракет кылышты. Түшсө да бырыш бетиме, жүрөккө бырыш түшпөсүн деп ырда айтылса дагы, азыркы адамдар жүрөктү да, жүзүбүздү дагы бырышсыз көргүбүз келет. Негизи эле адамзат тагдыр менен талашып, убакыт менен жарышып жүргөндөй таасир калтырат. Муну айтканымдын себеби ар бир инсан жаш, сулуу татына болуп жүргүсү келет эмеспи? Ал эми солуулук курмандыктарды талап кылат. Берүүнү жыйынтыктап жатып айтарыбыз, пластикалык хирургтардан дагы 100% сулуулукту кепилдикке эч качан ала албайбыз. Андыктан ден соолук жана табигый сулуулук баарынан бийик турат эмеспи? Ажарыңыздар артып турсун, бул ачык чачык берүүсү болду. Бакыт тынчтыкты сүйөт. Балким башкалар билбеген сиздин гана сырлар сизди бактылуу кылып жүргөн чыгар. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.